Кубат Айылчевич, сиз мына залга кирип атканда маанайыңыз суз кирди да. Негизи кандай сезим болуп атат сизде? Сүйүнгөн жоксузбу же сүйүндүңүзбү? Бул эми өлкөдөгү эң чоң кызматтардын бири премьер-министр. Рахмат, урматтуу Айда Камчыбековна. Мен эми чынын айтайын, мен кечинде уктум. Иса Шешенкулович, Кубатбек Боронов бул кайсы фракциянын талапкери ошондо? Эми ушул кырдаалды өзүм жан кириш сөздө айттым, эске алуу менен 4 фракциянын коалицияга кирген жетекчилердин кеңешүүнүн негизинде 4-өбүз бир чечимге келип ушундай сунуштап атабыз. Ошондо бул өкмөт СДПК, Бул нейтральный, абсолютно. Республика Кыргызстан бир болуп. Ооба, коалиция көпчүлүккө кирген фракциялар. Рахмат. Нейтральный фигура дегенге биз ошого мындай басым болдук. Азыр тактап коюш керек да, болгону кайсы партиялардын талапкерлери эртең шайлоого эл сурайт. Нейтральный. Эл сурайт. Бир партияга тиешеси жок. Силердин өкмөтүңөрдө айтат да, ошого жооп бергиле болушубуз керек деп атам. Биринчиден, Иса Шешенкулович, сизге суроо. Кайсы фракция сунуштады Мырза Бороновду тиги эме премьер-министрлик кызматка? Бул биринчи суроо сизге. Ошону айтып койсоңуз. Бул кандидатураны кечүүнү кечинде коалицияга кирген фракциялардын жетекчилери менен талкуулап, ушул 4 фракциянын атынан сунуштап атабыз. Бул жерде ушул баягы преемственностьти улантуу, ушул стабильностьти сактоо, анан эң негизгиси эч бир саясий топторго кошулбагандыгы, бир партияга кошулбагандыгы, келаткан шайлоодо калыс баарына бирдей мамиле кылуу, мына ушундай шарттардын баарын эске алуу менен ушул кандидатура Бороновду сунуштадык. Жээнбеков премьер Абылгазиевдин отставкасын кабыл алды. Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетүү боюнча арызын кечээ 15-июнь күнү жазган. Ага чейин премьер кыска мөөнөттө өргөдө болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин отставкасын кабыл алды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз өкмөтү отставкага кетти деп эсептелип, жаңысы түзүлгөнгө чейин кызмат ордун ээлеген адамдар өкмөт мүчөлөрүнүн милдетин аткарат. Булак Спутник KG. Бүгүн 16-июнда Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициянын жыйынында депутат Аида Касмалиева премьер-министрликке талапкер Кубатбек Боронов залга маанайы суз киргенин айтты. Залга кирип жатканда маанайыңыз суз кирдиңиз. Кандай сезимдер болуп жатат? Сүйүнгөн жоксузбу? Бул эми өлкөдөгү эң чоң кызматтардын бири. Залга абдан эле ойлонуп кирдиңиз го деп депутат талапкерге кайрылды. Боронов: мен бул тууралуу кечинде уктум. Сүйүнгөнгө убакыт болгон жок. Бир нерсени сезип турам. Алдыбызда чоң жоопкерчилик турат. Ошонун үстүндө иштеш керек. Сүйүнө элекмин. Эртең талапкерлигимди бекитсеңиздер сүйүнөм, деди. Булак Супер KG. Ош шаарындагы номер 02626 аскер бөлүгү карантинге алынды. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн кургактагы аскерлеринин командачылыгынын Ош шаарындагы пунктунун басма сөз кызматы билдирди. 13-июнь күнү номер 02626 аскер бөлүгү толугу менен карантинге алынып, кызматкерлер үй карантинге чыгарылган. Кечээ 15-июнда 3 офицеринен коронавирус аныкталганы белгилүү болгон. Алар өзгөчө абал режиминде Ош Ноокат жолундагы блокпостто кызмат өтөшкөн. Аталган аскер бөлүктүн кызматкерлеринин баары коронавируска ПЦР анализ тапшырышкан. 3 офицердин башкасынын анализдеринин жыйынтыгы таза чыккан. Булак Турмуш KG. Алай районунда үйү толугу менен күйүп кеткен жаранга 400 000 сомдук сертификат тапшырылды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Алай районунун Жошолу айыл өкмөтүнүн Ленин жолу айылынын тургуну Зарипбек Бакыевдин үйү ушул жылдын январь айында күйүп кеткен. Түнкү саат 12:00 чамасында чыккан өрттүн кесепетинен үйдүн жашоочулары эч нерсе албай, өздөрү качып чыгууга гана үлгүрүшкөн. Үй ээси турак жайын жыл сайын камсыздандырып келген. Ал учурда туугандарынын жана балдарынын жардамы менен түп оту менен күйүп кеткен үйүн кайрадан куруп жатат. Булак Турмуш KG.
Жети өгүзгө 10 жыл бою көрүнбөгөн ак чардактар учуп келди. Жети өгүз районуна караштуу Кой Сары айылынын тургундары көлгө учуп келген ак чардактар менен сүрөткө түшүп жатышат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында айылга ак чардактар соңку 10 жылдан бери учуп келишкен эмес. Ак чардактар отурган жерибизге чейин учуп келип жатышат. Нан берип, эстеликке сүрөткө түшүп жатабыз. Сүрөттөрүбүздү көргөндөр да бул кайсыл жер деп кызыгышууда. Бул жылы көлгө аккуулар да келди дешти жергиликтүү тургундар. Булак турмуш кежи. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы Кубатбек Боронов башында турган өкмөттүн курамын жактырды. Коалиция мүчөлөрүнүн баары колдоп, каршы добуш бергендер болгон жок. Эми өкмөттүн жаңы курамы парламенттин кароосуна киргизилет. Алдын ала маалымат боюнча эртең 17-июнда жалпы жыйында каралышы мүмкүн. Өкмөттүн жаңы курамы премьер-министрликке Кубатбек Боронов көрсөтүлөт. Биринчи вице-премьерликке экс-депутат Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Алмазбек Батырбеков сунушталды. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжиевдин ордуна. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин мурдагы статс катчысы Талайбек Темиралиевдин талапкерлиги каралууда. Маалыматтык, технологиялык жана байланыш комитетинин жетекчиси Дастан Догоевдин ордуна Жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов көрсөтүлдү. Өкмөттүн калган мүчөлөрү өзгөрүүсүз калды. Булак Спутник кежи. Ушундай чечим болду. Чечимге добуш берип коюңуздар. Макул, каршы, жок. Анда урматтуу коллегалар, ушу менен Кубатбек Арчевич. Рахмат, урматтуу Ишешенкулович, урматтуу коалиция мүчөлөрү. Колдоп бергениңиздер үчүн өзүмдүн атыман жана жалпы өкмөт мүчөлөрүнүн атынан баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сиздердин ишенимиңиздерди толук кандуу актоо үчүн ар бир өкмөт мүчөсү даяр деп ойлоймун. Чогуулап баарыбыз ушул бүгүнкү күндөгү шарттагы оор маселелерди жеңүүгө чогуу барабыз деп ойлоймун. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу Айдархан Чүбековна. Мен эми чынын айтайын, мен кечинде уктум. Анан убакыт болгон жок сүйүнгөнгө, чынын айтайын. Абдан эле ойлонуп кирдиңиз да. Ооба, бир нерсени сезип турам, өтө чоң жоопкерчиликтүү нерсе турат алдыбыздагы. Чоң маселелер турат, бүгүнкү күндө кийинкиге калтырбай чечүүгө тиешелүү маселелер. Ушулордун үстүнөн иштешибиз керек. Жоопкерчилик сезим бар. Сүйүнө элекмин, эми эртең бекитсеңиздер анан сүйүнөт болушубуз керек. Рахмат. Рахмат чоң. Техникалык өкмөт деп жатабыз. Техникалык өкмөт башчы деп. Буга чейин 2010 жылда техникалык өкмөт иштеген. Сиз айткандай техникалык убактылуу деген менен жоопкерчилик абдан чоң. Азыркы мезгилди эске алганда. Бирок айтышат го, нет ничего постояннее временного деп коюшат го. Ошону дагы ойлонуп отурабыз. Бирок азыр мына сайттарды карасак, коронавирус боюнча айткым келет да, 100 адам чыкты бүгүн. Ошону азайтыш керек эми, ооздукташ керек да. Негизи ошол абдан оор маселе болуп атат, дагы эле оор, күндөн күнгө жайылышы көбөйүп баратат. Сиз өзүңүз штабты башкардыңыз, билесиз бардыгын. Биз кайрадан мындай жыйылып, башындагыдай азайтышыбыз керек да бул көрсөткүчтөрдү. Мен кийинки суроом улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине Орозбек Опунбаев мырзага. Абылгазиев азыр тергөөгө келдиби? Урматтуу депутат, бул боюнча военный прокуратура ишти козгогон. Полностью дело производства, судебное, уголовное дело находится в производстве военной прокуратуры. Биздин кызматкерлер в составе этой следственной группы. Рахмат. Мына Алтынбек Исмаиловду алып келипсиңер, жаш кадр. Өкмөттө бир эле. Отура берсеңиз болот, сизге суроом жок. Болгону ушундай бир жаш тың кадрларды көбүрөөк алып келсеңер жакшы болмок да. Алтынбек мырза, мына жыштык сатуу боюнча бул өзүнчө бир схемщиктер бар. Мафия түзүп алышкан. Сиз ушуну мына улуттук коопсуздук кызматы күч органдары менен бирге жоюшуңуз керек. Мен сизге өзүңүзгө дагы айтып берем. Кантип бюджетке 10 миллиондогон долларларды кайра дагы түшүрсө болот. Кыргызстан аркылуу Афганистан, Тажикстанга чейин интернет сатышат. Кадимки Максим Бакиевдин схемасы азыр деле иштеп атат. Андан түшкөн акчалардын бардыгы ошол Бакиевтерге чет өлкөгө кетип атат азыр деле. Мына ошого өкмөт көңүл бурбай атат. Мен өткөндө премьер-министрге Казакстандан, Билайындын жанагындай олигархтар келип кабинетине кирген десем, өкмөт калп айтып жооп берди. Жок, келген эмес, кирген деп. Кирген.
Мен муну кайсыл жерде болбосун тастыктап берем. Мына ошондой жолго барбаш керек. Анткени бизде билесиңер да баш мыйзам боюнча өкмөт башчынын ролу абдан чоң. Ошондой сүйлөшүүлөрдү сөзсүз протокол менен хронологияны түшүрүш керек. Эми урматтуу Кубат Айылчевич, абдан оор учурда келип атасыңар. Экономикалык кризис. Милициянын, врачтардын кошумча айлык акысын төлөй албай атабыз. Ошол эле убакта мына Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 600 миллион доллардан ашты. Азыркы калган сырткы карыз $1,5 миллиард пандемия учурунда. Ошону менен мына күздө эсептесеңер, биздин мамлекеттик карызыбыз 5 миллиард долларга чейин жетет. Аны төлөө мөөнөтү дагы босого да келип атат. Урматтуу каржы министри, биз Кытай менен сүйлөшүп атабызбы? Ушул карызды биз кантип төлөйбүз? Реструктуризация боюнча сүйлөшүүлөр болуп атабы азыр? Мына эми 2 жылдан кийин биз жыл сайын 500 миллион доллардан төлөшкө туура келип калышы мүмкүн. Кырдаалдан кантип чыгабыз? Азыркы күндө бүт сүйлөшүүлөр болуп атат. Кытайдан тышкары бардык двусторонний кредиторлор менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан тышкары Парижский клуб менен өзү менен да сүйлөшүүлөр болуп атат. Азыр мына 57 миллион доллар же болбосо 4,4 миллиард сомдун тегерегинде ошо сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошолорду отсрочка кылып 2022 жылдан кийин 2024 жылга чейин ошолорду жылдыр боюнча. Бирок мындан тышкары бул бизге аздык кылып атат. Мындан тышкары биз сөзсүз түрдө глубокий реструктуризацияга барышыбыз керек. Анан ошондой сүйлөшүүлөрдө болуп атат. Биз чогуу Министерство иностранных дел менен чогуу иштеп атабыз азыркы күндө. Рахмат. Урматтуу Кубат Айылчевич, мына сиз алып келген өкмөт, сиздер шайлоону өткөрөсүздөр. Билесиз, азыр 2 премьер-министр түрмөдө. Бир премьер-министрдин мындай иши арсар болуп турат. Административдик ресурсту колдонуу, шайлоого криминалды колдонуу, жана караларды, ошолорду ишкерлерди коркутуу, мамлекеттик кызматкерлерди зордук, зомбулук менен иштетүү, оппоненттерди камоо сыяктуу нерселер болбош керек. Мына бул жерде бардык күч органдарынын жетекчилери турат. Сиздер мына эң элдин тагдырын чече турган шайлоону силер өткөрөсүңөр. Ушул күч органдары менен калыс туруп бериңиздер. Баарына бирдей мамиле кылыңыздар. Оппоненттерди өзүбүздүкү анан өгөйлөр деп бөлбөңүздөр. Ошондо силер мындай элге сиңе аласыздар. Болбосо азыр жергиликтүү бийликтин кадыры абдан кетти. Бийлик жок. Мына нарында 2 айыл менен Алмаз Батырбекович, сиз бүгүндөн калбай барып чечишиңиз керек ошол маселени. Премьер-министр ошо өзүнүн айылын ошол жерде 2 айыл чабышып атса, барып милицияны киргизип атат. Эми кичине өкмөттүн кадыры бар болуш керек да. Губернатор, аким дегендер эмне иш кылат? Бизде бийлик барбы жокпу? Жергиликтүү бийликтин кадыры 0 азыр. Эч ким укпайт. Абдан мындай бир кызыктай кырдаалда турабыз да. Ошондуктан бул өкмөт мындай сырттан дагы адамдарды карасаңар, абдан көп бизде мыкты кадрлар. Аларды бөлбөй эле ошол жерге алып келип, профессионалдар болсо алып келип иштесеңиздер жакшы болот эле. Мына вице-премьерлер абдан жакшы кишилер чогулупсаңар, бирок Мен ойлойм, сиздер протоколуңуздарга же болсо ошол маалыматты бериңиздер, ким сунуштады. Иса Шоколович, сиз сунуштадыңызбы? Же башка лидер фракция сунуштады, ошол фракциянын өкүлү болуп эсептелсин. Анткени болбойт мындай, это же коллективная безответственность. Бирөө жоопкерчилик өзүнө алып, сунуштап, премьерди мына мен сунуштап атам деп туруп, же сиз, же башка лидер фракциялар өзүнүн мойнуна жоопкерчилик алсын. Бекеринде болбойт андайчы. Мына коалициялык көпчүлүккө биз баарыбыз чечтик дегенде, чечтик сиздерден кийин. Бирок фракциянын отурумдарын өткүзүп, же болсо мына коалициянын отурумунун астында сиз персоналдуу түрдө айтсаңыз. Мелдан Канатбекович, бул жерде биз эми технический правительство деп атабыз, 3 айлык. Анан эми чыдап тургула 3 айдан шайлоо болот, жем келген саясий топтор өздөрү 5 жылга туруктуу жакшы курам, жакшы өкмөт түзөт, өкмөт башчысын шайлап алышат. Ошон үчүн эми казыр чисто могу учурду, кырдаалды эске алуу менен ушундай чечим кабыл алдык. Биз мыйзамды сакташыбыз керек. Эми албетте жоопкерчилигин алабыз. Мыйзамды сыйлашыбыз керек, конституцияны сыйлашыбыз керек. Премьер-министр, технический премьер деген бизде кызмат жок. Премьер-министр келатат. Өзүнүн мына ой пикирин айтып, немен өзгөчөлөнт ошону айтыш керек. Биз мына аңызда эле парламент ар кандай абройго ээ болуп турат. Биз чабалдыкты ага чейин алып кетпешибиз керек. Биз өзгөчүбүз керек мындай маселени. Экинчи, урматтуу Кубатбек Айылчевич, ушул сиз алып келген курамыңыздын канча министриңиз эртең шайлоого кетет?
же кетпейтпи бардыгы? Кепилдик бересизби? Ушул курам менен сиздер аягына чейин ушу 6 ай иштейсиңерби? Буга чейин урматтуу Мирлан Канатбекович, өкмөттө жыйында биз бул маселени талкуулаганбыз. Бардык өкмөт мүчөлөрүнө эгерде кимде ким шайлоого баруу планылып отурган болсо, азыртан айтуу боюнча тапшырма берилген. Андан бери бир 15 күндөн ашык убакыт өттү. Бир дагы өкмөт мүчөсү шайлоого барам деген өзүнүн оюн айткан жок. Ошондон жыйынтык чыгарабыз, бардыгы аягына чейин иштейт деп. Анда ушу менен күн тартибинде маселе каралды, аяктады. Жыйынды жабыктап жарыяладым. Чоң рахмат.